الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүткүл аламды жараткан, мейримдүү жана ырайымдуу болгон жаратуучу Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана анын бүткүл аламга рахмат болуп келген сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салаваттар жана саламдар болсун. Жана анын алып келген динини күнү түнү дебестен бизге чейин жеткирип келген анын сахабаларынан, үй бүлөлөрдөн Алла Таалам разы болуп, жана анын артында жолун жолдогон уламалардан жолун жолдоп бизге жеткирген динге себепкер болгон бүткүл инсандардан Алла Таала разы болуп, өз рахматыга алган болсун. Бүгүнкү баяныбыз улуттар арасындагы ынтымак, биримдүүлүк тууралуу болмокчу. Алла Таала өзүнүн улуу Кур'ани Кариминде айтат: "Астагфируллах ва атасиму бихаблиллахи жамиа ва ла тафаррaqu." Алла Тааланын динини бекем кармап, бөлүнбөстөн, жарылбастан бирге болгула дейт. Бул Алланын сиз менен бизге болгон бир буйругу, бир парыз бул. Кандай эле намаз окуу, оросо кармоо бизге парыз болгондой, ынтымакта болуп, бөлүнүп жарылбастан, урушпастан, талашпастан жашоо бул дагы Кудайдан келген бир чоң өкүм болот. Ошол себептен намаз окуп, оросо кармап, ажылыкка барып келип, анан бир улут менен экинчи улут бөлүнүп, же башка бир жамаат, дагы бир жамаат болуп бөлүнүп урушуу, бул толугу менен Кур'ани Каримге каршы амал жасаган болобуз. Алла Таала башка бир сүрөдө, башка бир аятта мындай дейт: "Мен катала нафса бигайри нафсин ау фасадин факааннама каталан наса жамиа" дейт. Кимде бир инсанды акысыз жөндөн жөн эле өлтүрүп койсо дейт, ал инсан бүткүл ааламда канча инсанды өлтүргөн болсо, ошонун баарын өлтүргөндөй күнөөгө батат дейт. Ушунчалык адам өлтүрүү бул ушунчалык оор нерсе. Эмне үчүн оор? Себеби ал инсанга эң бир кымбат болгон нерсе, инсанга бул өмүр, Алла берген жан. Ушул адам, ар бир адам баласы үчүн бул өмүр эң кымбат турган нерсе. Өмүрүң болгондон кийин үйдүн, баланын, байлыктын башка эмне кереги бар? Ошон үчүн ата-энеден баласын дайыма дуа кылганда эмне дуа кылат? Балам өмүрүң узун болсун деп дуа кылып атат. Ошондуктан ушундай эң кымбат болгон өмүрдү, Алла берген аманатты башка инсан, Алланын уруксаты жок, диндин уруксаты жок, келип туруп башка бир инсанын жанын кыюу бул эң чоң күнөө болуп эсептелет. Ошондуктан Алла Таала айтып атат: "Сен бүткүл инсанды өлтүрүү шарт эмес" дейт. Бир эле инсанды өлтүрүп койсоң дейт, ал дагы мусулман эмес. Сизге залакасы тийбеген эле жөнөкөй жүргөн инсанды өлтүрүп коюу ушундай күнөө деп атат. Бүткүл инсанды өлтүргөн кандай күнөө? Ошондой күнөө. Эми момун, мусулман адамды өлтүрүп койсо кандай күнөө болот? Алла Таала эмне дейт? "Мен катала муъминан мутааммидан фажазауху жаханнам холидина фиха абада." Алла Таала эмне дейт? Алла Таала айтат: "Эгерде бир момун мусулманды дейт, атайын өлтүрүп койсоң дейт, катадан өлтүрүп коюшу мүмкүн. Машина менен уруп кетиши мүмкүн, же башка себептерден болушу мүмкүн. Алладан сактасын. Бирок атайын өлтүрүп койсочу момун мусулманды. Анда Алла Таала эмне дейт?
анын орду түбөлүктүү тозок дейт. Түбөлүктүү тозок. Халидина фиха абада. Толугу менен тозокто калат дейт Алла Таала. Ошондуктан Алла Тааланын сиз менен бизге болгон өкүмү эмне болушубуз керек экен? Бүт баарыбыз ынтымакта, биримдикте, достукта жашоо бул Алланын толук сиз менен бизге берген өкүмү. Бөлүнүү, жарылуу бул толугу менен шайтандын өкүмү. Эгерде бир инсан эки уруунун бөлүнүшүнө себепкер боло турган болсо, эки уруу урушуна себепкер боло турган болсо, же болбосо түндүк, түштүк, чыгыш, батыш деп бөлүнүп урушууга себепкер боло турган болсо, ал инсанга бүткүл күнөөнүн баары ошол инсанга берилет жана ошол жерде ошол ишке себепкер болгон инсандардын баарына чоң күнөө жазылат. Ошондуктан момун мусулман бир туугандар, Алла Таала айтып атат: "Иннамал муъминуна ихва" деп, момун мусулмандын баарыбыз бир тууган болуп жашашыбыз керек. Момун мусулман дегенде дагы ойлобойлу сөз түрүндө намаз окуш керек, зекетин бериш керек, орозо кармаш керек, анын мусулман деп айтамын деп. Жок. Бизде ла илаха иллаллах Мухаммад расул деген кишини биз мусулман деп билебиз. Ла нукаффиру ахада мин ахлил кибла деп биздин акыйдабыз ушундай. Кыбла ээлерин биз капыр деп айтпайбыз. Кыбла ээлери дегенде кыблага келип намаз окуу шарт эмес. Кыбла ээлери дегенде ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах деп айтып, Кудай бар, Кудай жалгыз, пайгамбар хак, намаз окуш керек, орозо кармаш керек деген инсан болсо, кыбла ээси болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде мындай дейт: "Куффу ан ахли ла илаха иллаллах, тукаффирухум бидаммин, фаман акфара ахла ла илаха иллаллах, фахуа илал куфри акраб." Имам Табарани Мо'жамул Кабир деген китебинде бул хадисти пайгамбарыбыздан айтып атат. Бул хадистин мааниси эмне? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Силер ла илаха иллаллах Мухаммад расул деп айткан кишини кафир деп айтуудан тыйылгыла" дейт. Эмне себептен дейт? Бизамбин дейт. Бир күнөө жасап койгон себебинен аны сен капырсың, сен капыр болуп кеттиң деп айтуудан силер тыйылгыла дейт. Эгерде пайгамбарыбыз ушундай айтып атат, эгерде кимде дейт? Ахли ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах деген кишини капырсың деп, күнөө себебинен аны капырга, ширкке нисбат берип айта турган болсо, ал адам өзү эмне дейт? Фахуа илал куфри акраб дейт. Ошол айткан киши өзү капырга жакыныраак дейт. Көрдүңүзбү? Муну пайгамбарыбыз айтып атат. Ушунчалык бирөөнү капырсың сен. Сен намаз окуй күнөө жасап атасың. Сен орозо кармай күнөө жасап атасың. Же зекетиң бербей күнөө кылып атасың. Же хижабың жок күнөө кылып атасың. Сен капырсың деп айтсаң, анда пайгамбарыбыз эмне дейт? Ал инсан фахуа илал куфри акраб дейт. Ал инсанын өзү капырлыкка жакыныраак дейт. Ал киши эмес, ошону айткан киши капырга жакыныраак болот дейт. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан бир тууган мусулмандар эч качан бирөөдү капыр дебестен, мушрик дебестен өзүбүздүн намазыбызды окуйлу, намазыбыз кабыл болгон болсо Кудайга шүгүр дейли. Эч кимибиз билбейбиз кайсы намазыбыз кабыл болду, кайсы күнөөбүз кечирилди. Мүмкүн сиз капыр деп жаман көрүп жүргөн инсан эртең күнү сизден өйдөрөөк бейиште жүрүп калышы мүмкүн. Коркушубуз керек. Ошондуктан момун мусулман бир туугандар баарыбыз Алла Таала айткандай бир тууган болуп жашашыбыз керек. Анын башка жагына карабаңыз. Пайгамбарыбыз айткандай ла илаха иллаллах Мухаммад расул деген келмесине карап туруп, аны менен мамиле кыла беришибиз керек. Мейли ал күнөө кылып аткан болсо, күнөөсүн мүмкүн Кудай Таалам кечирет. Мүмкүн ал эртең күнү намаз окуйт. Мүмкүн ал иманы менен чыгып кетет бул дүйнөдөн.
Канчалган инсандар намаз окуп жүрүп, намазын таштап койгон инсандар толтура. Ошондуктан ey Кудайым, мен намаз окуп атам, намазым менен кетейин, иманым менен кетейин деп дуа кылып жүрүшүбүз керек болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан өзүнүн бир хадисинде айтат: Al-imanu bis'un wa sab'una shu'batan. Iman 70 kança bir bölüktön turat deydi. İman 71 kança bölüktön turat. A'laha. Anın en öydösü, imandın en öydösü kaysı жерден başlalat? Kavlu la ilahe illallah. La ilahe illallah деген kelimeden imanın başlalışı, başatı oşol жерден başlalat deydi. Пайгамбарыбыз айтып атат. Анын акыркы бүткөн жери кайсы жер? Аягы кайсы жерден бүтөт? Деп пайгамбарыбыздан сурасак, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмне дейт? Ва аднаха имататул аса анит тариq. Жолдогу болгон нерсени, адамдарга ыза жеткире турган, адамдарга бир тоскоол боло турган нерсени жолдон алып коюу имандын эң төмөнү ошол дейт. Көрдүңүзбү? Эми сиз ойлоп көрүңүз, канчалаган инсандар машинесин жолго коюп, пробка кылып, канчалаган инсандарды артында кармап калып атат. Машинени жолго коюп коебуз, кирип кетебиз магазинге карап, базарга карап кирип кетип атабыз. Ойлобойбуз ошол жерде мен иманым алсыз экен. Пайгамбарыбыз айтып атат, имандын эң төмөнү жолдо бир момун мусулмандарга тоскоол кыла турган нерсени алып салуу деп атса, мен кайра ошону алып салуу аякта турсун, кайра момун мусулмандарга тоскоол кылып машинемди коюп койдум. Же болбосо айылга барсаңыз эмне кылып атат? Жанагы коргонну 1 метр болсо да жолго чыгарып, жолду тар кылып, эки машина батпай канча кыйналып атат. Ошондой кылсаңыз, ойлобойсузбу биз? Иманыбыз алсызбы анда деп? Бул имандын алсыз экендигине далалат кылат. Ошондуктан момун мусулман адам, иманы бар адам эч бир мусулманга ыза жеткирбеш керек. Ыза жеткирген адам анда ойлосун, канчалык сиз башка бир момун мусулмандарга, башка инсандарга канчалык ыза жеткирип, канчалык тоскоол боло турган болсоңуз, анда сиз ойлоңуз, ошончолук иманыңыз алсыз экенин билиңиз. Канчалык башка момун мусулмандарга пайда келтирип аткан болсоңуз, анда билиңиз, алхамдулилlah, Кудайыма шүгүр, иманым жакшы экен деп, жакшы пикирде болуп, Кудайдан дагы тилеңиз, Аллахым, ушул иманымды дагы көрөк кылсаң, инсандарга, момун мусулмандарга көрөк пайдам тийсе экен деп дуа кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыз аны өзүнүн бир хадисинде айтат. Силердин эң жакшыңар ким дегенде, пайгамбарыбыз эмне дейт? Силердин эң жакшыңар дейт, анфаухум линнас дейт. Инсандарга пайдалуу болгонуңар жакшыраак дейт. Азыр инсандар башка инсанды эмес, өзүн гана ойлоп атат. Бул таксыр менен мен мамиле кыламын, эмне үчүн? Эртең күнү бул таксыр мага бир пайдасы тийип калат деп. Пайдасы тийбейби? Керегиме жарабайбы? Анда унчукпаймын. Телефонда бербеймин, телефонду да албаймын. Адресин да сурап койбоймун. Карап көрөмүн, бул таксыр мага пайдасы тие турган болсо, дароо барам да жанына барып, таксыр телефонуңузду берип коесуң мага дейм. Байланыш түзүп атабыз. Эмне үчүн? Эртең күнү бир жерде болсо, бир жерде мага кереги тийип калат деп. Кереги тийбесечи, таштап коюп атабыз. Пайгамбарыбыз эмне деп атат? Керегиң тийсе башка бирөөгө, ал сен үчүн эмес, сен башка бирөөгө керегиң тийип, пайдаң тие турган болсо, ошондо сен эң жакшы инсан, эң жакшы мусулман болосуң деп атат пайгамбарыбыз. Бизге тескерисинче болуп калды. Башка бирөө бизге пайда келтирсе, байланышабыз, достошобуз, кудалашабыз, пайдасы жокпу? Түртүп коебуз. Эч ойлобойбуз, мен пайдам ушуга тийсин деген оюбузда кетпейт. Ошондуктан момун мусулман бир туугандар, ушундай жерге жетишибиз керек. Момунмун, мусулманмын деген адам башка бирөө үчүн, башка бир мусулман үчүн даяр болуш керек. Баарына даяр болушубуз керек. Курбанчылык кылышыбыз керек.
Başka momin musulmandın, başka bir momin musulmandın kataсын жашырышыбыз керек. Бизге ката кылган болсо, кечиришибиз керек. Өткөн жуманын аягында bir nersени айттым, ошол нерсе кээ бирөөлөргө суроо болуп калыптыр. Ошондон бир аз кененирээк кылып түшүндүрүп коеюн. Андан кийин жума баяны бүтөт, жума намазды баштайбыз. Биз бүткүл амалды аткарганда ким үчүн деп? Ким үчүн аткарабыз? Алла үчүн аткарабыз. Азыр берип аткан садакаңызды дагы Алла үчүн деп берип атабыз. Уктасаңыздан Алла үчүн деп уктайбыз. Тамак жесеңизден Алла үчүн жеп атам деңиз. Намаз окусаңыз Алла үчүн, халисан лиллахи таала. Калыс Алла үчүн дейбиз. Ажылыкка барсам калыс Алла үчүн. Курбандык чалсам калыс Алла үчүн. Бирөөгө белек берсем калыс Алла үчүн бердим. Алланын ыраазылыгы үчүн сага бердим деп атабыз. Эмне үчүн биз Алла үчүн деген нерсени айтабыз? Ойлондукпу ушул нерсеге? Бул кылган нерсебиздин бүт баары 24 саат бою кылган амалыбыздын бүт баары өзүбүз үчүн. Эч качан Алла үчүн эмес, Алла муктаж эмес ал нерсеге. Бирок биз жасаган амалыбызды Алла үчүн. Таксыр айтышы мүмкүн. Базардан мага бир наск алып келип берип коесузбу дегенде мен макул деймин, наскини алып келип беремин. Бул таксыр чөнтөгүнөн акча алып, наскинин акчасын берип калганда мен эмне дейм? Таксыр Алла үчүн алып келдим сизге. Жөнөлүп коюңуз дейм. Эмне үчүн Алла үчүн деп атам? Деген суроо пайда болот. Бүткүл амалыбызды пайгамбарыбыз айтып атат, Алла Таала айтып атат, эмне? Ниетиң Алла үчүн болсун дейт. Калыс Алла үчүн болсо, ошол амалың сен үчүн болот деп атат. Калыс Алла үчүн дебестен, кожо көрсүн, досум көрсүн, эл көрсүн деп бере турган болсок, ал амалыбыз бизге эч бир пайдасы болбой калат. Эч кандай пайдасы болбойт. Ошондуктан биздин ниетибиз бүткүл амалда бирөөгө бир сом берсеңиз да, конок тоссоңуз да, досуңузга жардам бересизби, атаңызга жардам бересизби, баарын Алла үчүн деп аткарабыз. Эмне үчүн деген суроо пайда болот. Эмне үчүн дегенде, эгерде мен мисалы досумду конокко чакырып, конок болуп келгенде, досум үчүн бир койду союп, аны түнү менен коноктоп, аны Алла үчүн деп сойбосом, досум келип калды, ошон үчүн деп сойдум. Союп аны коноктоп жөнөткөндөн кийин, бир ай, 2 айдан кийин мен досумдун үйүнө барсам, ал досум мага кой сойбостон жөнөкөй эле бир тамак кылып, бир плов кылды же болбосо бешбармак кылып мени тосуп коноктоп койсо, мен эмне деймин? Ал досум үчүн, ушунчалык жаным бергенге дайыр болгон досум үчүн капа болуп баштаймын. Мен ага кой сойсом, бул мага жөнөкөй эле тамак бышырып койду го деп, ошол жерден аны менен болгон байланышым алыстап баштайт. Үйүмө келип, келинчегиме айтамын. Жанагы менин жакын досум, мен аны кой союп коноктосом, ал мага ушинтип койду го десем, келинчегимде айтат, ооба дейт. Сен ал үчүн мени канча уруштуң? Чайың кеч калды, тамагың кеч калды деп мени тилде уруштуң. Мынакей досуңду көрдүңбү, сен үчүн эмне кылып койду дейт. Шайтан азгырат. Ошентип атып жакын болгон досуңду акырындап телефон чалбай, алыстап барып өзүңө душман тутуп аласың. Ал досуң эмне үчүн сага кой сойбой койду? Ал досуң сен үчүн кой сойбогонун ар кандай себеби болушу мүмкүн. Чындап колунда жок болуп калышы мүмкүн. Кой союн деген ниети бар, бирок колунда жок, кедей болгондуктан кой союлбай калышы мүмкүн. Же болбосо унутуп коюшу мүмкүн. Инсан деген насия деген сөздөн чыгып атат. Унутуу деген. Инсан унутуп коебуз бат-баттан. Досу келер асында жайлоодогу койун алып келип даярдап турам деп атып, башка жумуштар менен алаксып, досу келип калган учурда кою жок, союлбай калышы мүмкүн. Бирок аны досу көрбөйт дагы, Кудай үчүн деп сойбогон себептен ушунун бүт баары эки достун ортосунда душмандыкка айланып кетет. Ошондуктан Алла Таала эмне дейт? Бүткүл амалыңды мен үчүн аткар дейт. Мен үчүн. Эмнеге сен үчүн Аллахым? Себеби мен эч нерсеге муктаж эмесмин, аны мен кайтарып сага беремин дейт. Инсандан эч качан күтпө дейт. Инсан ал унутчаак, кедей дейт. Колунан эч нерсе келбейт дейт. Ошон үчүн Алла Таала айтат: "Ман жаа бил хасанати фалаху ашру амсалиха" дейт. Кимде ким мага бир
Алла жолда bir жақсылық қылса, фалаху ашру амсалиха дейді. Аға 10 барар қыл берем дейді. Башқа bir аятта айтып атат, 700 барар қыл көйтіп берем дейді. Башқа bir хадистерде, башқа bir жерлерде айтып атат, эмне чеги жоқ қылып берем, қайтарып берем дейді. Ошондуктан сиз менен биз эмне кылышыбыз керек? Bir қой сойсоңуз дагы, bir сом берсеңиз дагы Кудай үчүн деңиз. Аллахым сизге 10 есе кылып кайтарып берет. Сиз Кудай үчүн деп берген болсоңуз, жанагы досуңуздун үйүнө конок болуп барсаңыз дагы, сизге эч нерсе койбосо дагы сиз эч качан жанагы досуңуздан капачылык болбойт. Bir тууганыңыздан эч качан капа болбойсуз. Эмне үчүн? Сен бул bir тууганым үчүн кылган жокмун, досум үчүн кылган жокмун. Кудай үчүн кылдым бул нерсени. Кудай турат го, көрүп турат го, билип турат го. Кудайым берет го деген нерсе менен сиздин жанагы bir тууганга болгон мамилеңиз, досуңузга болгон мамилеңиз эч качан алыстабастан Кудай буйрса көбүрөөк болуп кетет. Ушул нерсени дагы эске алып коелу. Жакшылык, жамандык иштерде ушул нерсени бергениңизде Алла үчүн бердим деңиз. Эртеңки күнү досуңуздан эч качан күтпөңүз. Мен досума $100 бердим, алда буйрса мен балам үйлөнгөндө $100 алып келет деп эсептеп, ошону айынан ажырашып калбайлы достордон, bir туугандардан. Көңүңүздөн чыкты бериңиз, болду. Кайра күтпөңүз ал нерсени. Алла үчүн бердик. Ошондо гана сиздин ортоңуздагы болгон, бири-бирибизге болгон махаббат, достук эч качан ажырабайт. Ошон үчүн Алла Таала пайгамбарыбыз дайыма айтат, Алла үчүн, пайгамбар үчүн, дин үчүн кызмат кылууга даяр болушубуз керек. Ошондой болсо, bir тууган, достан ажырабайт, уруу дагы, улут дагы эч качан бири-бири менен араздашпайт. Ошондуктан келиңиздер, бүткүл Кыргызстан эли кандай улутуна карабайлы, момун мусулман болуп жашайлы, момун мусулман эмес адамдар менен дагы адилеттүүлүктө мамиле кылалы. Allah Teala adiletli insanlardan suyumlaydı. Ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Ey Allah'ım şu aytılgan sözün barına amal kılışıkta özün nasip etkin Allah'ım. Uşul kayır sadaka kılgan, uşul jerde oturgan momun musulmandarыбыздын barının kılgandarını kabul kılıp, kanday жақсы ниеттери болгон болсо ошол ниеттерин кабыл кылышын өзүң насип эткин Аллахым. Эки дүйнөнүн бактылуулугун берип, ушул бүткүл момун мусулмандар, ар кандай улуттар, ушул Кыргызстандагы бүткүл жашоочулар баарыбыз биримдикте жашап, биримдикте өмүр сүрүп, эки дүйнө бактылуу болушту өзүң баарыбызга насип эткин Аллахым. Аллахумма салли ала Мухаммад ва ала алихи ва асхабихи ажмаин. Амин. Бирахматика я архамар рахимин.